Özüңүздөр бүт Кыргызстанга белгилүү болгондой, акыркы 30 жылда 3 жолу бизде революция болду. Үчөө тең шайлоолордон келип чыкпадыбы? Билесиздер да аны. Парламенттик же болбосо президенттик шайлоолордон келип чыкты. Ошондуктан мен ошо акыркы 1 айдын ичинде шайлоо өнөктүгү жүрүп баштаганда кайрылуу кылдым. Биринчиси ошо видео кайрылуу кылдым эле, экинчиси ошо социалдык түйүндөрдөгү баракчаман кылдым. Анткени элге биз так жеткизишибиз керек. Шайлоо системасы оңолду, бийлик оңолду, эми эл силер өзүңөр оңолгула деген кайрылуу болду да. Ошентип түшүнсө болот элчи. Анткени мурда билесиздер, автоматташтырылган эмес шайлоо системасы, бюллетендерди биз учкундан чыгарып алып туруп, анан КАМАЗ кылып жүктөп алып туруп, региондорго жеткирет элек. Анан аяктан барып бөлүштүрүп берип туруп, ушундай участкаларга берип туруп, ашыгы менен бир баягы испортип, баягы бузулуп калган бюллетендер болсо кайра жаңысын берели деп ашыгы менен чыгарчу. Анан жакшы билесиздер, бирөөнүн добушун экинчиге салып санап койгон учурлар да болчу, ашып калган бюллетендерди да салып жиберген учурлары болгон. Ошондуктан биз шайлоо системасын толугу менен автоматташтырдык, электрондоштурдук. Азыр шайлоо системасында адам фактору жок, санай турган. Адам бюллетен да бербейт, адам санабайт дагы. Бардыгын аппарат жасайт, урна жасайт, анан кечинде жыйынтыгы бир 20 мүнөт, жарым сааттын ичинде жалпы республика боюнча чыгып калат. Биз бюллетендерди дагы мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жерден келип туруп, регистрация өткөндөн кийин, паспортуңду бергенден кийин бир кишиге бир гана бюллетен чыгат. Болду, ал киши бир сутканын ичинде чейин кайра башка шайлоо участогунан да барып шайлай албайт. Илгерки карусель деген бир айылдан экинчи айылга ташып деген жок да. Ошондуктан мына биз ошондой мааниде мен кайрылуу жасадым. Азыр дагы кайрылат элем, мына бүгүн дагы кеч эмес, анткени кечки саат 8ге чейин шайлоо болот. Базарда жүргөндөр же болбосо үйүнө кетип баратканда, көчөдө жүрүп келип шайлоого катышыш керек.